Саламатсыздарбы? Сиздер менен Брайан Трейси. Бүгүн сиздерге кантип өзүн-өзү тез арада мотивациялоону айтып берем. Ар бир күнү кече эмне болгондугуна карабастан, сиздер бир татыктуу жумуш жасооңуздар үчүн сиздерге 24 жаңы саатты тартуулайт. Жетишээрлик мотивация менен дээрлик баары мүмкүн. Анткени менен мотивация оңойдон пайда боло калбайт жана ал жетишпегенде жөнөкөй эле жумушта олуттуу тоскоолдуктай сезилиши мүмкүн. Ошондуктан өзүбүздүн мотивацияны көзөмөлгө алуу керек жана сиздин алдыңыздагы тапшырманын кандай болгондугуна карабастан өзүбүздү тез арада мотивациялоону үйрөнүшүбүз керек. Албетте, күнү бою тонуста болуунун эң жакшы жолу бул өзүбүздү эрте менен мотивациялоо. Эгерде өз күнүңүздү чегине жеткире тездетүүнү кааласаңыз, анда сиздер үчүн өз мотивацияңызды болгону 60 секундада пайда кылуунун 3 механизмин сунуштайм. Биринчиси, позитивдүү аффирмация жасаңыз. Аффирмациядан болгон пайданын баалуулугу өтө эле бааланбай калган. Позитивдүү аффирмация ар кандай максатыңызга жетүүгө жардам бере алат. Бирок ал мотивацияңыздын күчөшүнө өзгөчө эффектүүдүү. Эгер бир нерсени үндү чыгарып өтө көп жолу кайталай берсе, көп өтпөй аң сезим аны реалдуулук катары кабыл ала баштайт. Аң сезим реалдуулук менен ойдон чыгарылган нерсени айырмалай албагандыгы баарыбызга белгилүү. Ошондуктан позитивдүү билдирүүлөр сизде жетишээрлик мотивацияңыз бар экендигине, энергияңыз толуп тургандыгына жана кандай гана болбосун аны чечүүгө даяр экениңизге аң сезимди ишендирүүгө эң жакшы иштейт. Өз мотивацияңызды күчөндүрүүгө менин сүйүктүү, позитивдүү аффирмацияларымда мисал келтирейин. Мен өзүмө жагам. Мен өзүмө жагам. Мен өзүмө жагам жана өз ишимди сүйөм. Мен өзүмө жагам жана өз ишимди сүйөм. Же мен өз ишимдин мыктысымын. Мен өзүмө жагам. Мен эң жакшымын. Мен өз ишимди сүйөм десе да болот. Бул фразалар эң жакшы мотивациялайт жана көбүнчө эмне жөнүндө ойлонсоңуз, ошол болооруңузду унутпаңыз. Көбүнчө эмне жөнүндө сүйлөгөнүңүз жөнүндө ой жүгүртүп көрүңүз. Сизге тез мотивация керек болгондо, күзгүгө келиңиз да бул тактоолорду кайталаңыз. Мен өзүмө жагам жана өз ишимди сүйөм. Мен эң жакшымын. Башында бул сизге акылсыздыктай сезилиши мүмкүн. Бирок сиз бул тактоолорду канча көп кайталасаңыз, ошончо тез ар кандай окуяга болгон майтарылбас ишенимди сезе баштайсыз. Кийинкиси, өз күнүңүздү алдын ала кечинде пландаңыз. Мотивация менен пландоо бири-бирин толуктайт. Ошондуктан эң мотивациялуу адамдар жөн жерден жакшы уюшулган түрдө жана өз пландарын негизинде аракеттенишпейт. Эгер ар күнү кечинде кийинки күнүңүздү пландоого убакыт бөлсөңүз, тизме түзүп, аткарылуучу тапшырмаларды жазып, алардын маанилүүлүгүнө жараша жайгаштырсаңыз, анда сиз ушуларды ойлонуп уктайсыз. Уйкудан турганыңызда сизде мунун баарын токтоосуз баштоого бир кыйла чоң мотивация болот. Алдын ала күнүңүздү пландоо сиздин мотивацияңызды бир канча себептерден улам жогорулатат. Биринчиден, мындай мамиле пландын жоктугунан пайда болуучу боштукту жок кылат. Эгер сиз күнүңүздөгү аткарылуучу иштердин пландарын даана элестете албай ойгонсоңуз, анда эмне кылууну билбегендиктен, бул боштуктарды сизди алаксытуучу жана пайдасыз иштерге толтураарыңыздын ыктымалдуулугу бир кыйла чоң болот. Бирок сиз күнүңүздү планыңызга карап баштасаңыз, сизге концентрацияңызды сактоо бир кыйла жеңил болот. Экинчиден, алдын ала пландоо сиздин түпкү сезимиңизди активдештирет. Сиз уктаардын алдында пландаганыңызда списоктагы баардык тапшырмаларды энергия менен аткарууга даяр болуп ойгонууга жардам кылып, бул пландар сиздин түпкү сезимиңизде түнү менен иштелип чыгат. Эсиңизде болсун, бүт жумаңызды алдын ала пландаңыз, а күнүңүздү бир күн алдын пландаңыз. Ушинтип сиз бир кыйла мотивацияланган жана ийгиликтүүрөөк болосуз. Акыркысы, ар бир күнү өз максаттарыңызды жазып жана кайра карап чыгыңыз. Максатты кайталап жазуу жана оңдоп туруу бул дагы бир өтө пайдалуу ыкма. Сиз ошол эле күнү жетишиңиз керек болгон кыска мөөнөттүү максатыңызды да, көп жылдан бери аракеттенип жүргөн узак мөөнөттүү максаттарыңызды да, же ортолуктагысын да жазсаңыз болот. Эң негизгиси, бүгүнкү таңга эң маанилүү делинген максаттарыңызды жазуу керек.
Сиздин максаттарыңызды кайталап жазуу өзү эле сиздин мотивацияңызды күчөтөт. Эмнеге дегенде, сиз өзүңүздүн негизги эмне үчүнүңүздү өзүңүзгө эскертесиз. Жалпысынан караганда күнүмдүк тапшырмалар жана милдеттер зээригиштүү жана маанилүү эместей сезилиши мүмкүн. Ошондуктан кээде аларды аткарууга өзүңдү күч табыштоо оңой эмес. Максаттарыңызды кайталап жазуу менен сиз күнүмдүк милдеттериңиздин жалпы чоң масштабтуу картина менен байланыштырасыз жана ар бир кичинекей тапшырма сиздин негизги максатыңызга болгон жол экендигин өзүңүзгө эскертесиз. Көпчүлүк учурда өзүңүздү ар бир күнгө толугу менен мотивациялоо үчүн болгону бул айлакер эскертүү гана керек болот. Бул лодканын кыймылдаткычын жүргүзгөн сыяктуу. Тырррр, и бүт күнүбүзгө ылдамдыгыбыз жогорулайт. Эгер мага бир нерсе жазсаңыз, кубанычта болом жана бүгүнкүгө менин суроом төмөндөгүчө. Өзүңүздү өзүңүз мотивациялоонун кандай жолдорун колдоносуз? Видеого комментарий калтырыңыз жана биздин каналга катталып кетиңиз. Толук көргөнүңүздөргө рахмат жана эсиңизде болсун. Эгер жашооңузду өзгөрткүңүз келсе, аракеттенип баштаңыз. Кийинкиге калтырбай аракетке өтүңүз. Сүйүктүү биздин угармандар жана көрөрмандар, каналга катталып, пикир калтырууну унутпаңыз. Сиздерди терең урматтап, Пайдалуу китептер каналы.